Бүгін 12-ші сабақ айнек. Айнектер кантип иштейт? Машинанын айнектери боюндағы стеклоподъемниктер. Кандай иштейт? Кандай түрлөрү бар? Кандай болуп бузулат? Эмнесине көңүл буруш керек? Кыскасы ошол стеклоподъемник боюнча полный информация болот. Анан ошо башында айта кете турган нерсе, стеклоподъемниктердин бардыгы окшош болот. Кандай машина болсо дагы бардыгы бирдей болот. Анын ичинде азыр эски машиналардын схемасы бөлөк, жаңылардыкы бөлөк. Бирок жаңы менен эскинин айырмасын заранее түшүндүрүп коеюн. Мисалы, эскилер простой болгон да, как кнопка. Кнопкада эч кандай функция жок. Сен басканда иштейт, кой берсең токтойт. Азыр авто деп чыгып калбадыбы? Бир бассаң өзү айнекти алып түшүп кетет. Дагы бир көтөрүп койсоң до конца көтөрүп кетет. Ушу эки эле айырмасы бар, бирок эки айырма мындай айтканда, экөөнүн схемасы бирдей. Болгону автого аны компьютерге улаш үчүн импульс таштырып койгон да. Бирок ичинде схема дагы деле ошо схема. Бир эле схема менен иштейт, мындай айткандачы. Ошо простой анан авто болуп бөлүнөт. Автолор эмнеге авто болгон? Баягы кечээки сабакта айтылгандай эле, любой машина өнүккөндөн кийин бортовой компьютерге улаш керек болгон. Мисалы, машинанын кайсылда бир жери иштебей аткан болсо, ошол жерде компьютер маалымат берсин деген катарычы, компьютер бортовой компьютерге улаган. Бортовой компьютер комфорт блок. Бул комфорт блок деген бул өзүнчө компьютер болот дагы. Салондогу адамдын айдоочуга болгон жасалган ыңгайлуулуктар да. Мисалы, сиденьянын ысыштары, кондиционер, печка, стеклоподъемник, центральный замок, люк, смарт системалар бардыгы комфорт блоктун ичине кирет. БЦМ блок, комфорт блок, смарт блок, булар бардыгы эле ошо машинанын ичиндеги компьютерлер. Машинанын моторуна коюлган компьютердан башка компьютерлер. Атайын ошол ичине атайын комфорт создавать этиш үчүн жаралган. Ошон үчүн гана айнектер бир аз өзгөрүп кеткен. Атак схема бардыгында бирдей болот. Эми биринчи мен чийип түшүндүрүп берем. Анан вопростор боло турган болсо, анан суроо жооп кылабыз. Биринчи мен бул жакта суроолор кандай экен? Айнек түшүп чыгуу толук маалымат дейт. Простой схема, автосхема айырмасы. Негизги эшиктен башкаруу. Схема менен иштөө, ремонт учурундагы эрежелер. Эми айнек түшүп чыгуу толук маалымат дейт. Бул биринчи ушул жерди түшүндүрүп коеюн. Эми айнек түшүп чыгууда негизи баарыбыз эле билебиз. Айнекте ар бир эшикте өзүнүн управлениялары бар, кнопкалары бар. Мисалы, главный эшикте 4 эшикти башкарганга, ошо руль жактагы эшикте 4 эшикти башкарганга шарт түзүлгөн турабы? Бардык эшиктерде өзүнүн эшигин башкарганга дагы кнопкалар бар. Главный эшиктен блокировка кылып койгон кнопкалар бар. Эми айнектин негизги эле кызматы эмне? Ошол түшүрөбүз, чыгарабыз. Башка эч кандай кызматы жок да анынчы. Мисалы, бир машина оталдырганда айнекти түшүрүп чыгарыштын кажети жок. Мындай айтканда, айнектин ошол бизге эң эле муктаждыгыбыз ичиндеги, мисалы, жаз мезгилинде аба алмаштырыш үчүн же да ачып бир нерсе ыргытыш үчүн, алыш үчүн айтор, андан башка эч кандай эрежеси жок. Айтайын дегеним, мисалы, мотордун жүрүшүнө, коробканын айландырышына, дагы бир нерселерге тиешеси жок деп атам да. Бул жөнөкөй эле аксессуар сыяктуу. Машинаны адамга комфорт үчүн жаралган нерсе. Айнек иштебей калса дагы машинанын жүрүшүнө, башкасына тиешеси жок. Эч кандай. Даже центральный замкка да тиешеси жок. Андан кийин простой схема менен автосхема. Мен бая айтып бергендей, кнопкалар. Мисалы, басып кармасаң түшүп, кой берсең токтоп калган айнектер простойлор. Бир бассаң айнек до конца түшүп кеткен айнектер авто деп коет. Авто айнектер, простой айнектер болуп экиге бөлүнөт. Ал боюнча дагы айтабыз. Негизги эшиктен башкаруу дейт. Негизги эшиктен башкарууда главный эшиктен бардык эшик жабып койсо болот, главный эшиктен бардык эшикке питание кетет. Ал боюнча да схемасын чийип берем. Схема менен иштөө дегенде, ал схемасы өтө татаал да. Ошо схемасын түшүнүш үчүн азыр Google'dan kantip схемасын чыгарабыз.
ошол тууралуу түшүндүрүп берем. Ремонт учурундагы эрежелер. Эми ошол ар машинанын өзүнүн назик жерлери бар да. Бардык эле машинанын эң назик жерлеринен бири бул ошо эшиктеги зымдар. Баягы эшикти ачып жапканда зым кыймылдайт го. Стеклоподъемникке зым өткөн да резина аркылуу. Ошол жерлер сынып калат да, көбүнчө эле үзүлүп кетет. Ошонго окшогон минустар дагы мисалы канткенде мотор күйүп кетет. Переделка кылганда эмнеге көңүл буруш керек, ошол тууралуу кыскача түшүндүрмө. Азыр доскага мен силерге чийип берем ошол стеклоподъемниктин кнопкасынын ичи. Ошол кнопканын ичинде качан биз кнопканы өйдөгө көтөргөндө бул жак иштейт, түшүргөндө бул жак иштейт. Түшүндүрө алдымбы? Көтөргөндө бул жагы, түшүргөндө бул жагы. Мына ортосунан эки башка да, бирок бир кнопканын ичинде турат. Бул жерде мындай кнопка бар. Эми ушул контакттарды түшүндүрүп берем. Кандай болуп, кайсы контакттарга питание келип турат, каяка выход болуп чыгып кетет. Бул бир эле айнектин кнопкасы. Эми биздин бул эки контагыбыз мынакей. Булар выход. Плюс чыгат ушулардан. Булар болсо команда берүүчү контакттар. Эми ар бирин жеке карайбыз. Данный время байкаңыздар. Бул контактка тийип турат. Азыркы учурда мына бул жерде пружиновый система буну тартып унга жабыштырып турат. Эгерде буну биз колубуз менен бул жака тийгизсек, бул контакттан үзүлүп экинчи контактка тийип турабы? Эми байкаңыздар. Бул контактта прямой масса бар. Эми караңыздар. Мына контакт менен бул контактта экөөндө бириктирип туруп массага берилген. Бул контакт менен бул контактты экөөнө бириктирип туруп плюска берилген. Ошондо бир кнопкага плюс минус келди, турабы? Бул бир эле стеклоподъемниктин схемасы, калгандарында башкача болот. Эми байкаңыздар, данное время бул контакттар выход болуп атат. Эми бул жакта минус, плюс. Азыр бул контакттагы минуска тийип турат, бул контакттагы минуска тийип турат. Демек, азыркы кнопка басылбай турган абалда ушул эки контакттан тең минус чыгып турат, турабы? Эми биз стеклоподъемниктин кнопкасын өйдөгө көтөрсөк, мисалы, мына көтөргөн, бул түшүргөн дедик, Мисалы, биз көтөргөндө бул кнопка басылат, түшүргөндө бул кнопка. Эми экөө одновременно басылбайт. Эмне үчүн дегенде, стеклоподъемниктин ичиндеги кнопканын көрүнүшү мындай. Мисалы, баягы жаш балдар ойногон качеланы билесиңер да? Ошол сыяктуу. Азыр экөө бир убакытта эки жака тийбейт да, турабы? Качан эки жак бул жака бассаң бул жагы тиет, экинчи жагына бассаң бул жагы тиет. Данное время биздин мына качелябыз эки жака тең тийбей турат да. Мындай болупчу. Эми азыр бассак бир эле жака тиет, турабы? Бул кнопка дагы ошондой. Экөөнү бир убакытта баса албайсың. Эгер көтөргөндү баскан болсоң, түшүргөндөгү иштебей туруп турат. Эгер түшүргөндү бассаң, көтөргөндөгү иштебей туруп турат. Эми алаксыбай карайбыз. Ушул жери өтө маанилүү. Бул контактты басканда, бул жактагы питание минус болчу, турабы? Плюска айландыбы? Себеби массадан үзүлдү дагы плюска тийди. Бул контакттан плюс чыкты. Бул жерде болсо өчүп турат да. Басылган жок. Демек бул жерде плюс, бул жерде минус. Минустан келди, бул жака минус чыгып турат. Бул жакта минус, бул жакта плюс пайда болду. Эми биз кнопканы просто кой бердик. Пружиновый системасы буну ортого алып келет. Айтпадымбы? Мен качеланы чийип бердим го, экөөнү тең баспайт деп. Кайра түшүргөндү бассак, бул кнопканы басат, бул кнопканы кайра пружина өзүнүн массасына тийгизип коет. Ошондо наоборот,
Бул массага айланып калат. Мына масса болуп калды кайра, турабы? Мына плюска айланып калды. Түшүндүңөрбү? Ушинтип алмаштырат кнопканын ичинде эле. Эми бул стеклоподъемниктин кнопкасынын ички көрүнүшү. Эми ушул кнопка силерге түшүнүктүү болушу үчүн мен силерге 5 контакттуу релени чийип берем. Анан кийин главный эшиктен калган эшикти башкаруу схемасын чийип берем. Бая биз реле, 5 контакт реле, 2 положение реле деп реле жөнүндө айтып жүрөбүз го. Реле деген бул включатель, электронный включатель деп айтып жүрөбүз. Жакшылап үйрөнүп алгыла. Мына биздин обычный эле релебиз. Реле деген эмне эле? Электронный включатель. Бул электрондук башкарыла турган кнопка, включатель. Эми ушул релебиздин кызматы кандай? Мисалы, бул жерде бир лампочка бар. Ушул лампочканы жандырышыбыз керек. Биз бул реленин жанында эмеспиз. Мен мисалы бул реле менден 20 метр алыс болгон болсо, мен буну жанына барбай эле электрондук форматта мен зым алып келип, ошол жерден 20 метр, ана 20 метр алыстан эле кнопка менен релени башкарсам болот да. И бул 20 метр менден нары туруп, бул ошо менин кнопкам кичинекей болсо дагы, мисалы, мына аралык мисалы 20 метр дейли, мына 20 метр. Бирок ошо 20 метрде коюлган кнопканын чоңдугу кичинекей, мынакей кичинекей эле контакт. Эми реленин чоңдугуна салыштырмалуу кичинекей контакт. Бунун эч канча ток өткөрө албайт да, маленький. Бунун өткөргөн тогу чоң элементтер жандыра албайт. Бул реле 100 Вт. Бул 100 Ваттка чейин бардык электрондук буюмдар көтөрөлөт. Демек биз мындай кичинекей кнопка менен релени башкарабыз. Реле чоң питанияны өткөрүп берет. Мисалы, бул жерге плюс берген болсоң, мындан плюс чыгат. Эгер бул жака минус берген болсоң, мындан минус чыгат. Бул жака эмне питания кирген болсо, ошондой питания чыгат. Обычный кнопка да. Мисалы, кнопка мындай келип ортосуна мындай кнопка коет. Мисалы, светти жаккан кнопка мындай. Коштоң, бул жакта эмне ток келип аткан болсо, ошол ток келип атабы? Реле дагы ошондой да, мына 2 контагы. Мынаны өчүрүп коеюн. Мына 2 контагы. Ушундан келген питания бул жака өтөт. Бул жака 220 берген болсоң, 220 өтөт. Бул жака жөн эле 3 вольт берген болсоң, 3 вольт өтөт. Качан? Биз релени электронный форматта кошкондо. Электронный форматта кошкондо кандай? Реле бая айтып жүргөндөй эле кайрага реленин сабагында өткөнбүз, а? Реле электронный включатель кантип иштейт? Мына контакттары силовой. Мындан ток келет, мындан чыгат. То есть мынга подача келет, мындан чыгып кетет. Реле кошуш үчүн мунга плюс бериш керек, мунга минус бериш керек. Реле. Эми караңыздар, ушу реленин схемасы айнекке аябай окшош. Центральный замок полный окшош. Эми ушу 4 контакттуу реле обычный эле кызмат. Карагыла, 33 контакт, 087. 30дан кири 87 чыкты. Ортосунда дагы бир контакт бар болсо, бул 5 контакт болот. Обычный реледен 5 контакттын айырмасы 30га эгер плюс берген болсоң, реле өчүк мезгилде, реле өчүк турган мезгилде ушул берген питанияң 087ден чыгып турат. Мынакка плюс берген болсоң, кайра мынакта плюс чыгып турат. Түшүндүңүздөрбү? Мына жерде кирген ток бу жерден чыгып турат. Кандайча дегенде баягы схема, туугандар. 087 А, 030, 087. 080 ортодогу 87 А. Түшүндүңөрбү? Мына схема ушул схеманын ичинде жайгашкан. Мисалы, 30 контакт мынакей турат. Данный время реле өчүк 87 Ага тийип турабы? Релени кошкондо 87ге өтүп кетип атабы? Нол жерде азыр данный время 87 Ага тийип турат. Релени кошкондо 87ге аттап кетет. Ушу 5 контакттуу реленин схемасы менен стеклоподъемник центральный замок иштейт. Эми буну эмнеге чийип атам? Бир эшиктен башкаруу системасында мына ушул өтө керек. Ошон үчүн чийип атам. Эми реле түшүнүктүү болдубу? Ушул релени азыр 5 контакттуу стеклоподъемникке чийип берем. Мен азыр главный эшикте турам. Көрүнүп атабы? Главный эшикте
Төрт эшикти башкарылат, туурабы? Эми байкайбыз. Главный эшикте турган кнопкалар. Мисалы, главный эшикте мисалы 4 кнопка бар, а? Ооба. Биринчи, мынагу водитель, айдоочунуку. О, алды оң. То есть ичине мен чием да, буну мен башка жака чийм. Алдыңкы оң айнек, алды оң айнек. Арты сол айнек. Арты оң айнек. Но алды, но арты. Эми байкайбыз. Ушу главный эшикте 4 айнек бар да. Эми ар бир эшиктин өзүндө кнопка бар, туурабы? 3 эшикте. Водительдики өзүндө калды. Түшүнүп атасыз да? Эми кантип главныйдан буларды башкарылат? Внимательно карап алыңыз, адашпаңыздар да. Но водительдики эми ушул жерде калды, буну чечиштин кереги жок. Буларда баягы контакттар тургандар. Ар биринде мен азыр мунун ичине эгерде мен майда кылып чийип койсом түшүнбөй калат окшойсуңар силер. Мындай кылып чийип берейин анда. Так. Көрүнөбү экен камерага? Так. Мен силерге айттым, эмне үзүлүп турат деп. Бул контакттар дал ушундай эле жайгашкан болот. Эми бир эле нерсе болушу мүмкүн, мисалы, ар машинанын жаралуусуна жараша кнопканын положениялары, контакттары өзгөрүшү мүмкүн, бирок схема ушундай эле. Эч кандай өзгөргөн эмес. Бардык машина 2024-дө чыккан машина ушундай. Эми буну анын ичинде реле турат, мен ошон үчүн реле аркылуу түшүндүрүп атам да. Мисалы, реленин ичи кандай болсо, кнопканын ичи ошондой. Эми байкайбыз, мына өзү бир кнопка алды, бир кнопка. Мынагу бир кнопка. Ар бири бирден айнекти башкарат. Дал ошондой эле ар бир эшикте ушундай кнопкалар бар. Мунун ортосу мына үзүк. Буну өтө жакшы түшүнүп алсаңар, ошо айнек аттууда проблема болбойт. Так, биринчи чийип даярдап болбоптун да. Эми байкаңыздар. Кайсыл жерлерде питание болот, кайсыл жерде минус болот, плюс болот, полный чийип кете берем. Эми ушул главный эшиктен алдыңкы оң айнек кандай башкарылат? Главный эшиктин бул айткандай эле мына контакттары выход, чыгуучулар. Выход. Бардыгынкы выход. Бардыгыныкы ушул контакттары выход. Бул 30-чу контакт туугандар, эгер релеге салыштырам десеңер, 30-чу контакттар. Мисалы, мына өзү бир реле, мына өзү бир реле болот ал. Мына 30-чу контакттары. Бардыгынын 30-чу контакттары выходтары. Эми байкаңыздар. Данное время бунда масса бар, бунда масса бар, бунда плюс бар, мында плюс бар. Масса, мында плюс, масса, плюс. Масса, нерде плюс, нерде масса, нерде плюс.
Эми байкаңыздар. Бул жакта масса жок. Бул жеринде плюс, бул жеринде плюс, бул жерде плюс, бул жерде плюс, бул жерде плюс, бул жерде плюс. Эми байкайбыз. Главный эшиктеги бул плюстарга, мисалы, мына плюстарга бардыгына бир плюс келет. Мына плюс 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 плюс. Ошо плюстардын бардыгына бир эле плюс келет. Ар бир эшиктеги плюстар болсо, мына эки бир эшиктеги кнопкада плюска отдельно предохранитель менен келет. Бул эшиктеги плюс отдельно предохранитель менен келет. Ар бир эшиктин өзүндөгү кнопкаларга отдельно келет. Ошондо мына экөө биригип туруп отдельно кетти. Мына экөө биригип туруп отдельно кетти. Мына экөө биригип отдельно кетти. Бул плюстарга тиешеси жок. Отдельно барат плюс. Болду. Бул жактарда масса жок, байкадыңарбы? Бул жактарда масса дагы бар, плюс дагы бар. Бирок ушул плюстардын баарын бириктирип эле коюн. Плюс аттуунун баардыгы бир. Эми байкап алгыла. Асты плюс, үстү минус. Асты мына үстү минус, асты плюс. Байкадыңар, баары окшош. Ошондо главный эшикке бир лезим кетти да, плюс. Бир лезим менен кетти да. Бул бир кнопка. Бир эшиктеги кнопка. Канча зым чыгып турат? 2 зым. 2 зым кетет экен? Жок, неме, плюска дейм, 1 зым келип атабы? Главный эшиктеги плюстарга. Главный эшикте бир плюс келди. Бир эле. Бул жерде маселе плюс жөнүндө болбой атат. Бир машинада каласа 4 плюс алып келип коет. Маселе mo схема болуп атат бул жердечи. Схеманы түшүнүп алсаңар, плюс канча да келсе да ар бирине жеке плюс келе бербейби? Мен просто бул плюстар через предохранитель келген плюстар кыскача түшүндүрмө ошол. Через предохранитель келген плюстар болду. Эми маселе мына контакт, главный эшиктеги кнопка менен водительдин оң жагындагы эшик кантип башкарылат? Ошол маселе. Ушул чыккан выходтарда данное время кандай питание чыгып турат? Кандай ток чыгып турат? Я. Масса чыгып турат, туурабы? Экөөндө тең масса чыгып турат. Ушул массалар эгерде бул жерге дароо моторго берсе, моторго бере турган болсо, моторго эки контакт улаган болсоң, бирөөсүн бассаң, мотор иштейби? Кайра мисалы көтөргөн өйдөсүн көтөргөн деп койлу. Астын түшүргөн дейли. Түшүргөндү бассаң мотор айланат. Көтөргөндү бассаң мотор айланат, туурабы? Себеби бул жерден уже масса менен плюс алмаштырып турат. Эми ушул эле нерсени ушул моторго бул жерде бул главный эшиктики эмес да бул. Главный эшикте турган кнопка, бирок пассажирныйдын моторун башкарыш керек, туурабы? Демек, мындан чыккан питанияларды биз алып келип, бул контакттарга улайбыз. Эми жакшылап байкайбыз. Бул контакттардан минус чыгып турбады беле? Мына бул жерде минус контактта. Минуска контакт өчүгүндө тийип турат. Бул дагы минус өчүгүндө тийип турат. Экөөнө тең минус келди, буларга минус келди, минус келди. Бул жагында плюс бар, плюс бар. Демек, бул жакта минус келди, бияка чыгып турат. Минус бу жерде минус келди, минус мындан чыгып турат. Азыр экөөнө тең минус бар, бул жерде мотор. Эми mo эки контактты моторго алып барып улайбыз. Мотор плюс минус менен иштейт. Данный время экөөнө тең минус бар. Эми бул жактын плюсу башка, бул жактын плюсу башка деп турабы? Мунун өзүндө уже плюс келип турат. Ошондо пассажирный кнопкада 5 зым болот. Бири бул келген минус, экинчиси бул келген минус, үчүнчүсү мына экөө плюс биригип туруп 1 плюс 3 зым болду. Экөө выход моторго кеткен. 5 зым болду. В основном 5 зым болот. Ошондо мына ушул жака 5 зым ушу кнопкадан чыкканы ошол. Биринчи эки масса келет, 1 плюс келет, экөөнө тарайт. Потом 2 зым моторго кетет. Общий 5 зым. Эми карагыла. Түшүргөндү бассаң, мына плюска айланды. Кайра кой берсең, кайра массага тийип калды. Бул масса болуп калды. Көтөргөндү бассаң, мына плюска айланды. Эми кайра кой берсең, мына сепчка келип үзүлбөй туруп калды. Мына массага урду. Бул масса каяктан келген? Бияктан келген да. Карагыла. Жөн эле сепчка болуп туруп калды. Эми бул жактан иштетсең, түшүргөндү бассаң, мына плюска айланат. Плюс келди бул контакка. Бул контакка эмне кирсе, бул контакттан ошо чыкчу беле? Мына да плюска айланып калды. Түшүндүңөрбү? Мына минуска айланып калды. Ушул схема менен башкарылат.
жаңы жаралган электроника мотордон баштап ал 24-жылга чейин машина бардыгы ушундай иштейт. Болгону реле коюлуп калганда, реленин ичи дагы ушундай да. Реле авто. Башкаруу импульс ташып калган. Мисалы көтөргөн бир басаң көтөрүп кете берет. Реле кошуп, мотор барып, такалып, нагрузка бермейинче реле таштабайт. Түшүндүрө алатамбы? Ушул схема ар бири ушинтип, ар бирине барган болот. Түшүндүңүздөрбү? Буну эмнеге 4 кылып чийдим? Себеби көп адам түшүнбөй калбасын. Ар бир мына экөө биригип, мына водительдеги кнопка, мына пассажирдеги кнопка. Мына водительди, пассажирди башкарган кнопка. Түшүнөсүңөр? Алдыңкы оң айнектин кнопкасы. Ошентип арткы сол айнектин өзүнүн главный эшиктеги командадан ошонун кнопкасына масса барат. Массаларынан дароо выход болуп чыгып кете берет. Эгер мына кнопка иштетилбей турса, барган питание келет дагы контакттан өтүп, мына жөн эле ортодо перемичка болуп берип калат да, релеч кнопка. Түшүндүрө алдымбы? Вопростор бар? Бул кнопканын эч кандай татаал жери жок. Айнек кнопканын. Эми кандай учурда бул ремонт талап кылат, ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Мисалы, биздин машинабыздын эшигинде турган үчүн эшикти биз дайым ачып чабабыз, туурабы? Ачып чапканда бир зымды кайра ие берсең, түздөй берсең сынат да бир күн. Ошол машинадагы ачылып жабылган сайын ошол зымдын күчү кетип бара берет. Убак сааты келгенде ошол зым үзүлөт болгон. Ошол зымдын үстүндө каптамай, пластик менен каптамай болот, мисалы, же резина менен, ошол резинада убак сааты келип чирийт. Чиригенден кийин ал хрустальный болуп калат. Жаңы чыкканда жумшак болгон болсо, кийин катып калат дагы, ошо сырты көчүп, зымдары кийин сынып, ошол жер үзүлүп келишине алып келет. Эми ошондой ситуацияларда, мисалы, эмне вообще эле айнек эмненин себебинен бузулат деген да маселе ошондой болот. Биринчи маселеси ошентип сынат. Бул бир. Экинчиси биздин моторубуз, мына айнектин мотору. Көргөнбүз, а? Айнектин бул жерде ичинде шестерня болот, мына айнек мотор болот. Мотордун артынан эки контакт плюс-минус берсең, айнектин мотору иштейт. Ушул мотордун требованиясы, мисалы, 100 ватт болсо, 100 ватт менен айланса, бул мотор бардыгы эле электронный моторлордой эле. Ушул мотордун бул жердеги механизми ичинде редуктор, подшипник, кадимкидей болот. Ошол нерселердин качан жумшак болгондо бул жумшак эле айланат. Мисалы, майланып, нагар болбой, таза турганда. Эми бунун ичине суу кирип калган болсо, баягы подшипниктер бузулуп, клинтетип калгандан кийин бунун айлануусу начарлайт. Ушул клинтеткен редукторду айландырам деп мотор кыйналат. Мотор канчалык кыйналса, ошончолук көп ток требует этет. Мисалы, мурда бул айлануусу жеңил болчу, 100 ватт требует этти. Эми бунун айлануусу 2 эсеге оорлошту. Бул 200 ватт требует этип калат, түшүндүңөрбү? 200 ватт требует этип калгандан кийин мотор. Буга коюлган предохранитель 30 ампер да. Же 25 ампер. Бул көтөрө турган бул 100 ватт эле көтөрөт. Эми бул 200 ватт требует эткенде предохранительдин баягы предохранитель деген эмне экенин билесизби? Ортосунда мына контакт үзүлүп калат. Негизги предохранительдин үзүлгөнүнүн себептерин түшүндүрүп атам да. Мотордун иштеши изинен чыгат. Заводдогу требованиядан көп ток талап кылып алат да. Бул бир маселе. Экинчи маселе. Ушул мотордун ичинде эч кандай проблема болбойт. Мотор таза, бирок айнек релисте турат да, туурабы? Мисалы, айнек мындай эки релистин ортосунда турат. Мындай релис деген түшүнөсүз, а? Ушу эки релистин ортосуна айнекти мындай кылып коет. Мындай релис болсо, айнекти ортосуна коет. Эки жакка чыгып кетпеш үчүн ушундай релистин ичинде резиновый релистер жүрөт. Ошо резиновый релистер убагы келгенде, резинанын өзүнүн сапаты жоголгондо же кир толгондо баягы айнекти кыспай жүргөн релис кийин кысып калат. Ошондо айнектин чыгып түшүүсү кыйындайт.
ошол мезгилде да мотордун требованиясы чоңоюп кетет. Түшүндүрө атамбы? Ошондо мотор өзү кызып, требованиясы чоңоет, өзү да кызып, күйүп калат же кнопка эрип кетет. Негизги стеклоподъемдин бузулгандарынын негизги себептери ошол айнек түшүп чыккан рельс киртеп кетет. Андан кийин эшиктин зымдары сына берет. Бул жака суу кирип кетет. Бирок мотордун өмүрү канча негизи? Мотор өзү 10 жыл завод гарантия берет моторгочу. Бизде мисалы 2005-жылкы машиналар бузулган болсо, анга эч таң калыштын кереги жок да. Анга себеби 20 жыл болду да. Бул мотор бунун мисалы мына моторго колдонулганда, бул редукторго сальниктер коюлган. Суу киргизбеш үчүн атайын. Ал сальник 20 жылда кийин суу киргизип калышы мүмкүн. Себеби сальник суу кармай албай калат да. А так анга чейин как положено иштейт булар. Редуктору деле, мотору деле, предохранитель деле, бардык кнопкалары деле, многу айнектин релистери деле. Качан уже гарантиясы бүтөт, мына релистер оорлошот, ошондо мына айнектен түшүп чыгыштары кыйналат, редукторлор жейилет, требованиялар чоңоюп, изден чыгат. Ошондо даимий бузулган нерселер ошол мотордун өзүнө суу кирет, айнектин релистери оорлошуп кетет, эшиктеги резиналар сынып кетет. Баягы эшикте жгутту билесиз да? Мындай гофра бар го. Мисалы мына машта, мына эшик, туурабы? Ошонун ортосунда мындай резина жгут турганда, ушунун ичинен өтө көп зым өтөт. Өтө көп зым, мисалы эмнеге өтөт? Биринчи, центральный замокко 2 зым, айнекке плюсовой, 2 минусовой, дагы кээ бирки машиналарда плафон баягы эшикти ачканда жана турган лампочкага 2 зым өтөт. Уже карагыла канча зым болуп кетти. Кээ бирки машиналарда центральный замокко отдельно зым өтөт. Отдельно дегенде анга 3 зым өтөт. Эми ошол жер эсептегиле 10дон ашып кетти. Ушу 10дон ашып кеткен зым, бир зым жумшак болот. 10дон ашык зым бири-бири менен уже алар катуу болуп калат да. Ушул зым бири-бири менен караңыздар, бир зымда плюс бар, бир зымда минус бар, бир зымда да плюс бар. Ушул зымдардын сырткы резинасы сактагычы буга келип чиригенден кийин көчөт да, туурабы? Ошо көчкөндө бири-бирине замыкание берип плюс менен минус. Бул жактагы предохранительди күйгүзүп коет. Түшүндүңөрбү? Ушундай дагы маселелер бар да. Предохранитель саласын, күйүп кала берет. Саласын, күйүп кала берет. Ошондо вообще ошол предохранитель эмнен экенин билиш керек дагы. Мисалы, главный эшиктикиби же башка оң айнектикиби же аркаңкы айнектикиби. Ошол айнектин резинасын байкап коюш керек. Ачып туруп, ушул жерде зымдар бүтүнбү? Ачылып калган эмеспи? Бири-бирине тийип калган эмеспи? Түшүндүрүп атамбы? Ошондо бул жерлердин баары жакшы болсо, анан кийин моторду ачып туруп, штекерине суруп туруп моторду, вообще моторду отсоединять этип туруп, анан предохранитель салып көрүш керек. Эмне үчүн дегенде, мотордун өзүнүн ичинен да замкание берип койгон болуш. Негизи бунун айнектин маселеси өтө жеңил эле. Бирок көп адамдар мисалы главный эшиктен жок. Главный эшикте да кнопка бар, туурабы? И алдыңкы оң айнекте кнопка бар. Көп адамдар келет, алдыңкы оң айнегим иштеп айтат дейт да. Бирок өзү акылга салсаң, ошол айнекти ачып оңдош керек, туурабы? Оң жакты ачып. Бирок маселе сол жактан чыгып калат. Эмнеге дегенде, сол жактан масса барып атпайбы оң жакка? Сол жактагы кнопкадан эң көп башкарылат, туурабы? Сол жактан водитель өзү ошону түшүрүп чыгарат, башка кылат. Ошол контакт көп иштеген үчүн эрип кетет, жай бири-бирине тийбей калат. Же нагар болуп, бетине шлак басып калат. Түшүндүрүп атамбы? Баягы чип бербедимби азыракта? Мисалы, мындай дебедимби? Бул негизги эшиктеги кнопка. Бул оң жактагы. Мисалы, мына ортосу үзүк. Мына өзүнчө кнопка, бул өзүнчө кнопка. Эми, мында масса бар дедим, мында плюс бар. Ушул масса. Анан мына жака барат да, анан мындан чыгат дальше.
Эми бunda өзүндө плюс бар, ооба. Карасаң, тогу текшерсең плюс бар экен. Бирок мунга келип аткан минустар бул эшиктен келип атпайбы? Түшүнүп атасыңарбы? Ушул келип аткан минус, мына минус үзүлүп калат. Каерден үзүлөт? Бул жактан. Бул контакт менен эки контакттын ортосуна үзүлөт. Ушул жер нагар болуп калат. Даими ушул жер кызыйт. Даими ушул жер кызыйт. Ушул эки контакттын ортосу нагар болуп калды. Бул жактан минус келип атат текшерсең. Бирок кнопкадан чыкпай атат. Бул контакттардын ортосу нагар болгондон бул экөөнө тең эчтеке жок. Демек буларда ham масса жок. Главный эшиктен башкарсаң, башкарылат. Bundan башкарылбай калат. Эмнеге десеңер, главный эшиктен башкарганда бул жердеги контакт, бул контактка жетелегенде бул күчтүүрөөк болот да, мисалы. Иштетиши мүмкүн. Бирок главный эшиктин өзүнөн иштеп, то есть башка нерсени түшүндүрүп турат. Азыр мына контакттардан башка бир дагы жакшыраак мисал. Мисалы, оң жактын кнопкасын бассаң иштебейт. Водитель жактан бассаң иштейт. Ошондо кайсыл жер бузулган болот? Сенин оюңарча. Айдоочу жактан башкарсаң иштейт. Оң жагын өзүнүн кнопкасына башкарсаң иштебейт. Өз жакта плюсовой болот. Плюсовой бар. Плюсовой бар. Главный жактагы эшиктен иштебей калып, минус келбей аткан болот, ошондо плюсовой бар. Болду, мен айтып берем. Бул контакттар ham жакшы, бул контакттар ham жакшы. Эми бул жерде плюсовой дагы бар да, турабы? Плюс келип турат. Бирок бул контактты басканда, бул контакт эмнеге жабышканда? Эмнеге жабышканда? Мына контакттын ортосу нагар болуп калат. Масса бар. Ошон үчүн мындан башкарганда иштеп атат да. Масса жагы жакшы. Себеби бияктан башкарганда иштеп атат да. Плюстун мына ортосу, мына контакттын нери менен мына нери жабыша турган контакттын нол жери нагар болуп калат. Ачып туруп, ошо нагарлар тазаланса, анан контакт тогут көрө баштайт. Түшүндүрүп атамбы? Буну ошону түшүнүп алыш керек да. Главный эшик жактан, мисалы, главный эшиктен питанияны туура текшеришин жолу, главный эшиктен 2 минус келиш керек. 1 плюс келиш керек. Через предохранитель. Эгер ушул үчөө бар болсо, демек главный жакта проблема жок. Но 2 масса келип турган болсо, главный жакта проблема жок. Түшүндүрө алдымбы? Эгер текшергениңерде кнопкасын сурубай туруп текшерсеңер бул жакта. Но 1 масса үзүлүп калган болсо дагы, сен кнопкасын мотордон сурубай текшерсең, мисалы. Нерде мотор? Моторда 2 зым турабы? Бири өйдөдөгүдөн, бири мындан. Эми силер иштекерин сурубай текшердиңер. Но масса келди, мындайынан кирди, мынын ичинде адмоткадан айланды, кайра чыкты, мынга масса келип калды. То есть мына контакт ошондо биякта болбойт. Бул контакт нерде болот, турабы? 2 контактка тең масса келип калды. Мындай масса пайда болуп калды. Өзү үзүк бул жагы мынакей. Түшүндүрүп алдымбы? Контролгамен текшерсең, мында дагы масса бар, мында дагы масса бар. Экөөнө тең плюс бар. Бирок иштекени сурсаң, бирөөсүндө жок болуп калат. Эмнеге? Мына масса кирди дагы, адмоткага айланып, моторунан кайра чыгып, жакта ошон үчүн масса пайда болуп калды. Түшүндүрүп алдымбы? Ошон үчүн эң туура текшериш айнектин кнопкасынан суруп туруп текшериш керек. Турганда текшере албайсың. Кнопкадан суруйсуң, анан кандай питаниялар бар текшересиң. 2 масса 1 плюс постоянно келип туруш керек. Анан дагы плюс минустар келет, алып лампочкасы жанып турат, фотоаппарат жакканда. Ошонго алданып калбаш керек. Аны иштекилер зымдар тонкий болот. Бул айнекке келген зымдар толстый болот, өзү байкалып турат. Ошентип табып алсаңар болот. Түшүндүрүп алдымбы? Вопростор барбы? Айнек боюнча. Анда мен силерге дагы бир айнекке тиешелүү бир теманы айтып коеюн. Бул простой айнек схема да. Автодо дал ушул схема только мындай болот. Мисалы, но плата болсо, кнопканын платасы болсо, мен ал силерге чийип берген мындай бир кнопканын ичине жайгашат да.
Ошо кнопканын ичинде мен силерге чийип берген баягы нерсе бар. Мындайчы. Бирин бассаң биягы тиет, бирин бассаң биягы тиет. Мындай мисал катары чийип атам. Механизм бирок баягы мен чийип бергендей контакттай болот. Бул простой варианты. Эми авто дегендин ичи мындай болот. Мына плата обычный. Бунун ичинде бир эле мындай реле турат. То есть 2 штук реле. Ушул 2 штук реле 5 контакттуу релелер да. Авто менен простойдун айырмасы ушул. Автонун ичинде мо реле турат. Реленин ичинде ham баягы эле контакттар. Түшүндүңөрбү? Баягы эле контакттар. Себеби 5 контакттуу реле да. Эми бул экөөнүн айырмасы эмне? Бул деле ошо экен го десе, бул авто релелерди бул жака дагы бир микро элементтер жайгашат дагы компьютер аркылуу комфорт блоку улайт. Бул кнопкаларды комфорт блоку сигналдарды комфорт блоку берет, кайра комфорт блок буларга питание берет. Ошо комфорт блок аркылуу башкарылган үчүн комфорт блок компьютерге уланган болот дагы, компьютер аркылуу машинанын айнектерин түшүрүп чыгарса болот. Түшүндүрө алдымбы? Ошон үчүн гана айнектер мурда эски айнектер автого айланып кетти да. Компьютерге кирип эле айнекти түшүрүп, көтөрүп, анан кийин ошон үчүн эле десе, жок, ал үчүн эмес. Бир айнек иштебей калганда компьютер айтат, сенин оң айнегиң иштебей калды. Деп анан кийин компьютерден көрүп эле анан оңдой бересиң да. Компьютерден айтып турат. Компьютер кандай мисалы? Обрыв сипи, зым үзүлүп калды, плюсовой жок, минусовой жок деп тактан айтып турат да компьютер. Ошон үчүн простой кнопкалар автого айланып кеткен. Азыр 2000-дин үстүндө бардыгы эле авто болуп кеткен. Бирок бунун татаал жери жок. Микроплата боло берет. Ошо микроплатадан кеткен зымдар комфорт блокко барып кирип кетет. Комфорт блоктон сигналды алат, кнопка басты, түшүрдү, көтөрдү деген команданы алат, комфорт блок айнектин моторлоруна питание жиберет. Түшүндүрө алдымбы? Кээ бирки эми комфорт блок деп айтып атам, кайеринде болот? Кээ бирки машиналарда эшикти ачканыңарда четинде бир чоң мындай кара плата турат, билесиңерби? Кээ бирки машиналарда. Ошол комфорт блок. Кээ бирки унааларда ар бир эшикке бирден блок болот. Кээ бирки унааларда 4 айнек биригип туруп, салондун ичинде блок болот. Эми ал комплектацияга карап кете берет. Мисалы, эски машиналарда чип, антигон система, центральный замок, комфорт блок бардыгы бир эле блок болгон. Азыр жаңы машиналарда, мисалы, баягы обычный ключ салып жүргүзгөн машина эмес, кнопкалуу смарт система машиналар бар го. Ошолордо комфорт блоктун блогу отдельно коюлуп атат, смарт блок отдельно коюлуп атат. А мурда болсо ачкычтын чип, антигон системалар комфорт блоктун ичинде болгон да. Азыр жаңы машиналар комфорт блоктун ичин отдельно коюп атат, смарт блокту отдельно коюп атат. Түшүндүрө алдымбы? Смарт системадагы өзү татаалдашып кетти. Эмнеге дегенде, смарт системанын биринчи өзүнүн плюсовой бериш керек замокко, бул биринчи. Экинчиден, пультту алыстан сезиш керек. Антенналары бар машинанын ар жеринде 4-5 антеннасы болот. Артынан келесиң, алдынан келесиң, капталына келесиң, антенналары болот. Аларды иштетиш керек. Андан кийин пультту, центральный замокту иштетиш керек. Машинадан келип ручканы кармасаң ачылыш керек. Функциялары көбөйүп кетти да, смартту бөлүп коет. Түшүндүрө алдымбы? А комфортко жаңы машинада дагы маселе көбөйүп кетти. Мисалы, кондиционер автоматтык түрдө иштеш керек, печка автоматтык түрдө иштеш керек, подогрев сиденияны иштетиш керек. Түшүндүрө алдымбы? Комфорт системага дагы маселе көбөйүп кетти. Ошон үчүн блокторду бири-биринен бөлөт. Азыркы машиналарда EBU, смарт блок, комфорт блок, BCM блок деп блоктор бөлүнүп кетет. Анга мындай таң калып, бир башкача көз караш кылбагыла да, ал өзүнчө история. Аны сабак учурунда мындай майда түшүндүрүп берем. Биздин дагы мына стеклоподъемнигибиз эскилери простой эле болуп, кол менен башкарылып иштеп жүргөн болсо, кийин комфорт блокко кирип кеткен. Комфорт блоктун ичине кирип, через комфорт блок иштеп калган. Азыркы машиналар бардыгы через комфорт блок. Даже венталардын эң акыркылары да комфорт блокко илешкен. Эски болгону менен машина, бирок интерфейс система деп коет го, бир эшиктен култасаң, бардыгы айнектер түшүрөт. Көтөрсөң, бардыгы көтөрөт. Ошол система, мына ошонун мотордун ичинде ушундай релелер бар.
Эгер зерикпесеңер, релесин ачсаңар, мотордун ичинде ушундай релелер турат. Микро элементтер, платалар, флештер, ошол жерге атайын өзүнүн программалары киргизилген да, мындай айтканда. Түшүндүрө алдымбы? Вопростор жок башка?